Соңғы сааттарға алынған маалыматтар менен түз эфирде таныштырабыз. Студияда Абдумалик Базарбаев болом, амансыздарбы. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмирлигине жасаган ис сапарынын алкагында Шейх Заеддин Абу-Даби шаарындагы күмбөзүнө жана анын ысымы коюлган мечитке барды. Бұл туралы президенттин маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, Шейх Заед бин Султан Аль-Нахаян Бириккен Араб Эмирлигинин негиздөөчүсү жана биринчи президенти. Жапаров анын элесине таазим кылып күмбөздү көрүп чыкты. Андан соң шейхтин сөөгү коюлган жердин жанына салынган мечитке кирип, ардактуу меймандар китепчесине калуу тилегин калтырган. Белгилей кетсек, мамлекет башчысы Жапаров учурда иш сапары менен Бириккен Араб Эмирлигинде жүрөт. Кыргызстанда министрликтердин, административдик түзүмдөрдүн жана башка аткаруу органдарынын жетекчилери чет өлкөгө бара турган ис сапарлар тууралуу министрлер кабинетинин төрагасына кабарлап, аны менен макулдашууга милдеттендирилди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин регламенти жөнүндө токтомуна мындай толуктоолорду Акылбек Жапаров киргизген. Ага ылайык ис сапарга барып келгендер 2 апта ичинде Тышкы иштер министрлигине жана президенттик администрацияга отчет бериш керек. Министрликтердин, административдик түзүмдөрдүн башка аткаруу бийлигинин органдарынын жетекчилери, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, алардын орун басарлары, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери жана алардын орун басарлары ис сапардан келгенден кийинки 14 күн ичинде анын жыйынтыгы боюнча Тышкы иштер министрлигине отчетун көчүрмөсүн президенттик администрацияга бериши керек деп жазылат токтомдо. Мындай өзгөртүүлөр аткаминерлердин сапарларын иреттөө, эмгек жана каражат тартиптерин бекемдөө үчүн киргизилгени айтылды. Баткен облусунун Лейлек районундагы Алга жана Лайли айылдарында бирден жаңы мектеп курулат. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар департаментинин сайтында маалымдалат. Аталган долбоорлорго Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан тендер жарыяланган. Алга айылындагы мектеп 225 орунга ылайыкталган. Имараттын курулушуна 85 миллион 321 миң 896 сом бөлүнгөн. Ал эми Лайли айылындагы билим берүү мекемесинин долбоорунда имарат 150 орунга ылайыкталган. Бирок долбоорду ишке ашырууга көбүрөөк каражат тактап айтканда 138 миллион 223 миң 945 сом бөлүнгөн. Объектилерди куруунун шарттары подрядчы менен келишим түзүлгөн учурда аныкталып, каражат дароо которулат. Баткенде талкаланган объектилерди кайрадан куруу иштери жай жүрүп жатат. Ага тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө айтты. Жапаров чек арадагы жаңжалдын кесепетинен Баткенде жабыркаган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиясынын кезектеги жыйынын өткөргөн. Баткенде талкаланган объектилерди кайрадан куруу иштери жай жүрүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө билдирди. Ага тиешелүү адамдардын жоопкерчилиги караларын айтты. Анда Жапаров Баткен облусунун Капчыгай, Самаркандек жана Достук айылдарына барган. Талкаланган турак жай имараттарынын жана социалдык объектилердин курулушу менен жеринен таанышып, калыбына келтирүү иштерин тездетүү тапшырмасын берди. Кечеден бери Лейлекти дээрлик сиздин көпчүлүктөрүңүз менен кыдырып чыктык. Курулуш иштери кандай жүрүп жатканын көрдүк. Курулуш иштеринин жүрүшү абдан жайлы. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Калыбына келтирүү иштери менен бирге өнүктүрүү иштерин да бирге алып кетүү зарыл эле. Өткөн жыл башталган Баткен облусунун 21-2035 жылга чейин өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун негизги күтүлгөн жыйынтыктарын жана ишке ашыруу боюнча жол картасынын иштерин улантууну эстен такыр чыгарбашыбыз керек. Баткен облусуна бөлүү пландалган 6-8 миллиард сомдун 4,1 миллиард сомго жакыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тиешелүү эсептерине которулган. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине 330,75 миллион сом кайрымдуулук жардам катары түшүп, анын 138,4 миллион сому чек ара чатагынан жабыркаган жарандарга компенсация катары берилген. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик программасын ишке ашырууга 250 миллион сом бөлүнгөн. Баткенди калыбына келтирүү иштеринин каржылоодо бир дагы кечиктирүүлөр жана акча жок деп
Биз шылтоо катары айткан жерибиз жок. Болгон республикадагы мүмкүнчүлүктөрдү государственный бюджеттеги резервибиздин баарын тең ушу Баткен облусуна жапа чеккендерге жана социалдык инфраструктуранын баарын ордуна кетиргенге жумшап атабыз. 300 миллион сом болсо автоунаа жолдорун жана көпүрөлөргө реконструкциялоого жумшалды. Мен өткөндө эле айттым элем, адам баласынын колунан келген проблеманын баарын чечсе болот. Каражаттар бөлүнүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кадамжай районунун Марказ айылындагы орто мектептин абалы менен таанышкан. Анда мектептердин жетишсиздигинен улам балдар 3 нөөмөт менен билим алууда. Министрлер кабинетинин башчысы айылда келерки жылы дагы 1 мектеп курула тургандыгын билдирди. Эми Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан конуштарда жашаган балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик жөлөк пулдарды берүүнүн тартиби жеңилдейт. Мында сырткары студенттер үчүн жеңилдиктер иштелип чыгат. Чек арага чеп болуп жашаган элге ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл шарттарды түзүү маанилүү болуп турат. Баткен областына өзгөчө статус, өзгөчө көңүл буруу боюнча бул маселелер ар дайым айтылып келет. Коомчулук тарабынан, даже парламентте ушундай маселелер козголгон учур бар. Бирок менимче бул тиешелүү деңгээлде аткарылбай келатат да. Ага сөзсүз түрдө биздин ошол мыйзамдык базалар, анан өзүбүздүн экономикалык акыбалыбыз, каражаттын жетишсиздиги дагы буга себеп болуп келет. Бирок мезгил жетти. Башка маселени кое туруп, башка региондордогу айрым бир маселелерди, айрым бир долбоорлорду керек болсо убактысынча токтото туруп, биринчи кезекте ошо Баткен областына болгон мүмкүнчүлүктү жумшаш керек. Өкмөттүн маалыматына караганда Аксай айылында 275 орундуу мектеп, Капчыгай айылында 100 орундуу мектеп, Достук айылында 100 орундуу жалпы билим берүү мекемеси, фельдшердик акушердик пункт, 30 орундуу бала бакча курулат. Социалдык объектилер Арис долбоорунун алкагында курулат. Эске салсак, Тажикстандын сентябрь айындагы 3 күнгө созулган агрессиясынан 63 жаран курман болуп, 198 киши жабыркаган. 140 миңге жакын кыргызстандык чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланган. Алмагүл Эркебайкызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 14% деңгээлинде сактап калды. Бул тууралуу аталган банктан кабарлашты. 2022 жылдын 21 октябрына карата маалыматтар боюнча жылдык инфляция ушул эле жылдын сентябрь айындагы 15,5%дан төмөндөп, 14,9%ды түзгөн. Керектөө бааларынын учурдагы өсүшү өлкө жогорку деңгээлде импортко көз каранды болгонунан чагылдырат. 2022 жылдын январь-сентябрь айларынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында ички-дүң өндүрүмү боюнча реалдуу өсүш өткөн жылдагы төмөн базанын таасиринен улам 7,2%ды түзгөн. Кыйла жогорку өсүш өнөр жай, айыл чарба менен кызмат көрсөтүү секторунда катталган. Улуттук банк инфляцияга түрткү берүүчү тобокелдиктер жөнгө салынганга чейин учурдагы акча кредит саясатына таянууну улантат. Кандайдыр бир тобокелдиктер орун алган шартта Улуттук банк жүргүзүп жаткан монетардык саясатка кошумча өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жокко чыгарбайт деп айтылат маалыматта. Улуттук банк эсептик ченди 10 мартта 10%дан 14%га көтөргөн. Ошондон бери 14% деңгээлинде кармалып келүүдө. Бүгүндөн тарта Бишкекте кара кече көмүрүнүн 1 тоннасы 4.000 сомдон сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 4.000 сомдук көмүргө чектөө бар, тагыраагы кардар аны 2 тоннадан ашык ала албайт. Арзандатылган кара алтынды Бишкек шаарынын тургундары эртең мененки саат 9:00дөн кечке чейин ала алышат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин кара алтындын наркы көтөрүлүп, 1 тоннасы 4.800 сомго чейин сатылып жаткан. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан, расмий сайтынан, YouTube каналынан күзөтсөңүздөр болот. Ал эми мен сиздер менен коштошомун. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.